Саламатсыздарбы достор, бүгүнкү сабагыбызда цикл Java программалоо тилинде кандай ишке ашырылаарын үйрөнөбүз жана анын ичинде кандай операторлор аткарылаарын көрөбүз. Цикл бул атайын конструкция. Цикл белгилүү бир шарттарга жараша белгилүү бир аракетти көп жолу аткарууга мүмкүндүк берет. Java программалоо тилинде циклдын бир канча түрүн көрүүгө болот. Эң алгач эле сиздер менен for циклын карап көрөлү. Эң алгач эле бизге ключевая слова бул for жана кашанын ичинде бизге бир өзгөрмө жарыялайбыз же болбосо кашанын сыртында да биз өзгөрмө жарыяласак болот. Негизинен бул жерде кашанын ичине берип көрөлү. Эң биринчи int өзгөрмөнүн тиби, андан кийин биз каалагандай бир өзгөрмөнү жарыялап алсак болот. Мисалы үчүн I барабар 0 дейли. Андан кийин бүтүлүү чекитти коюп туруп, андан кийин биз шартын жасабыз. Бул жерде I кичине же барабар 10 десек болот. Бул жерде I 10го чейинки стандарды алат. 10ду кошо алат барабардык болгондугу үчүн. Эң акырында биз үчүнчү шартыбыз бул аны бирге кошуу. Буга чейинки өткөн инкремент жана декременттерди колдонсок болот бул жерде. Жана анын for'нун теориясы. Фигурная кашанын ичинде жазылат жана бул жерде биз өзүбүздүн буга чейинки шарттарыбызды жазсак болот. Мисалы үчүн биз консольго чыгар 0дон 10го чейинки стандарды консольго чыгар деген команданы берип көрөлү. Мисалы үчүн бул жерде I элемент I деп жазалы. Так, I элементи анда сиздер менен программабызды иштетип көрөлү. Мына бизде бирден 0дон 10го чейинки элементтерди чыгарып берди. Бул жерде биз I барабар 0дон баштадык. Эгерде биз буну 1ден же болбосо 5ден дей турган болсок, анда бизге 5ден баштап 10го чейинки сандарды чыгарып берет. Мына 5ден 10го чейинки сандарды чыгарып берди. Биз бул жерде бир гана барабардыкты колдонбосо, жөн гана чоң белгисин же болбосо кичине белгисин колдонсок болот. Биздин учурда биз инкремент колдондук. Ошондой эле биз бул жерде декремент же болбосо каалагандай бир сандарды кошуп же бөлүп алсак болот. Мисалы үчүн биз декрементти кандай колдонобуз? Мисалы биздин учурда тип int болуп турат. Int тибин биз float деп көрөлү. Float учурун көрөлү. Мисалы үчүн 5ден башталсын float тили. Же болбосо 10го чейинки сандарды алсын. Андан кийин биздин I чоң болуш керек. Канчага чейинки сандарды алабыз? Мисалы бул жерде 0 деп койсок болот. Андан кийин бул жерде бизде декремент 10дон 0го чейинки сандарды чыгарып бериш керек. Көрүнсө деле көрөлү. Мисалы run. Бизде бул жерде кемүү тартибинде 10дон 1ге чейинки сандарды чыгарып берди. Ушул эле нерсени биз 2ге бөлүнө турган сандарды алып көрөлү. Анда программабызды иштетип көрөлү. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле бул биздин тибибиз float болгондугуна байланыштуу аябай эле көп элементтерди алды бул жерде. Мисалы үчүн бул жерде эң биринчи эң чоң элементибиз бул 10 болгондугуна байланыштуу 10ду 2ге бөлдү. 2ге бөлгөндө бул 5. 5ти кайра 2ге бөлгөндө 2,5. 2,5ти кайра 2ге бөлүп отуруп биздин float 0га барганга чейинки сандарды алды. Ошондой эле биз бул жерде өзгөрмөбүздүн тибин жана өзгөрмөбүздү бул кашанын сыртында деле жарыялап алсак болот. Мисалы үчүн бул жерде float эмес, биз int деген типти берип туруп I барабар 0дон деп баштасак болот. Же болбосо I 10дон деген циклды ушуну эле int түрүндө чыгарып көрөлү. Бизде бул жерде шартын жазбайбыз. Анда эмесе биз муну кайра программабызды иштетип көрөбүз. Бизге
2'ye bölüngөн 10'ga çeyinki bardык sandardy çıgaryp berет. Mana. Andan keyin biz sizler menen while siklini karap görölü. While sikli da negizinen bul da for sikli siyaktуу эле belgilүү bir hareketти bir kança жолу аткаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы үчүн бул жерде болгондо бунун форматы башкача жазылат. While'дын иштеши бул негизинен бул жердеги негизги шарты коюлат. Ошол шарты туурабы же туура эмеспи деп текшерет эң биринчи эле. Мисалы бул жерде биз каалагандай эле мында типин жарыялайбыз. Мисалы үчүн int дей турган болсок, int I барабар 10 дей турган болсок бул жерде. Анда бизде I кичинекей болсо 0 деген шартыбыз аткарыла турган болсо, анда бул жерде мисалы консольго чыгарып көрө турган болсок, анда бул жерге I'ды чыгарабыз. Жана биздин учурда I 0дон кичинекей эмес. Бизде бул жерде тескерисинче жазсак болот экен. I 0дон чоң болгон учур болсо, анда бизге консольго чыгарып бер деген. Анда I плюс. Же бизде декремент колдонсок болот. Бул жерде I минус деген. Анда эмесе программаны иштетип көрөлү. Mana 10дон 1ге чейинки бардык сандарды чыгарып берди. Бизде болгону бунун форматы башкача. Андан кийин бизде do while деген циклыбыз бар. Бул while'дан өзгөчөлөнүп, эң биринчи бул жерде анын теласы жана бул жерде программа аткарылып, биздин цикл аткарылып, андан кийин while деген шартын андан кийин карайт. Мисалы үчүн бул жерде консольго чыгара турган болсок, жана айтканыбыздай эле I кайра эле биз I'дын дагы как обычный эле бул жактан типин жарыялайбыз. Int I канчадан канчага чейин. Мисалы бул жерде кайра эле ошол эле 10ду жазып көрөлү. Мисалы бул жерде кайра эле бизде decrement колдонобуз. Андан кийин бул жерге while шартын жазалы. While'дын ичинде шарт бизде I чоң болсо 0дон деген шартты аткарылсын. Бул жерде эң биринчи программаны иштетип, андан кийин while деген шартка келип, I'ды ошол жерден текшерип берет. Мисалы программабызды иштетип көрөлү. Мына кайра эле ошол стандарт, ошондой эле do менен while'дын негизги өзгөчөлүгү болгон синтаксисте гана болуп калат. Анда эмесе сиздер менен ар бирине кененирээк карап көрө турган болсок, бул жерде бизде эң биринчи эле операторубуз турат. Бул жерде for циклыбызды биз if else деген шарты менен карап көрөлү. Мисалы үчүн бул жерде I'быз канчадан башталат? Бизде биздин учурда 5ден башталсын. Андан кийинки I'дын шарты боюнча бул жерде 25ге чейинки маанини алсын, жана ошондой эле биздин циклыбыз 2ге көбөйүп, 2ге кошулуп кетебиз. Эгер I барабар же I чоң же барабар 15ге дейли. Эгерде ушул 15ден чоң же барабар болсо, анда биздин цикл чыгып кетсин деп жазалы. Эгерде андай болбосо, бизде кийинки шарт биздеги элементтерди консольго чыгарып берет. Анда эмесе биз программаны иштетип көрөлү. Мына бизде 5, 7, 9, 11, 13кө жеткенде, мисалы бул жерде 15ге барабар болбоду. 13кө жеткенде биздин программа break операторунун жардамы менен биздин циклды токтотуп койду. Чыгып кетти. Ошондой эле биз циклыбызды дагы бир аз кененирээк кылып карап көрө турган болсок, анда бул жерде кайра эле if шартын колдонобуз. Жана бул жерде I калдыксыз бөлүнсө, бул I калдыксыз бөлүнсө 3кө, анда бул барабар 0 болсо, анда биздин шартыбыз боюнча бул жерде continue. Бул жерде 3кө
kaldıksız bölüngөн bardыk sandарды ötkөрüp жиберет. Ал эми биздин моментте ал 9 sany 3'gө kaldıksız bölünөt. 3'gө bölgөндө бул kayra da 3 kelip чыгат. Ошол үчүн бул жерде эч кандай калдык болбогону себептүү бул жерден 9 санын өткөрүп жибериш керек. Анда биз программаны иштетип көрөлү. Мына сиздер көргөндөй эле бул жерде 5, 7, 11, 13. Ошону менен бул жерде 9 санын өткөрүп жиберди.